Саламатсыздарбы, урматтуу достор менен катталуучуларым. Мен бул кайрылуум биз кезектеги кайрылуу. Мен буга чейин дагы кыргыз-тажик чек арасы боюнча кайрылып сиздерге айтып, өзүмдүн оюмду дагы түшүндүрүп, ой пикиримди айтып кеткем. Мен муну айтып кетүүнү туура көрүп жатам. Себеби бул өтө орчундуу маселе. Анан албетте ар бир кыргыздын оюнда, жүрөгүндө мындай чагылып турган маселе да. Ошондуктан мисалы өзүмдүн оюмду билимимдин жетишинче бөлүшүп, кайсы бир нуктан бир популисттик багыттар менен ушу пайдаланып, элди мындай башын айландырууга аракет кылып аткандарын көрүп, анан кайрылып аткан себебим да. Урматтуу достор, могу ак калпакты кийип алган өзүмдү патриот кылып көрсөтөйүн дегенден эмес. Бүгүн ак калпак күнү, ошондуктан ак калпагыбызды сыйлап кийип алдым. Жөн эле мен силердин алдыңарда ушу жер жөнүндө сүйлөп атам, анан мынакей мен патриотмун деген үчүн эмес, достор. Бүгүн ак калпак майрамы болгон үчүн интернетте да сүрөтүмдү чыгарган жокмун. Элдин баары ак калпакты сыйлап сүрөттөрүн чыгарып атат. Ошондуктан азыр кийип алдым да. Ошондуктан ошол гана себептен. Эми бүгүн эмнеге бул маселеге келип атам? Себеп дегенде, Султанбай Айжигитов мырза, аксакал, парламентте депутат. Ал киши мурда Баткен областында губернатор болуп иштеген. Ошо губернаторлук иште ошол эки кыргыз-тажик чек арасында көп салгылашууларда, чыр-чатактарга катышып, өзүнүн чечкиндүү, баягы губернаторлук өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде ошону пайдаланып чечкиндүү кадамдарды кылганы менен белгилүү да. Бул киши ар кайсы эки тараптуу комиссиялардын дагы мүчөсү болуп катышкан маалыматы бар. Бул киши тиги чекист болуп эсептелинет. Чекисттик дагы тарыхы бар. Ошондуктан бул кишиде аябай маалымат көп да. Анан акыркы учурда мынакей Жогорку Кеңеште депутат болуп, бүгүн болсо трибунага чыгып 20 мүнөт ушул эки азыр кыргыз-тажик чек арасы боюнча оюн билдирип айтты. Айтканда бул интернетте дүң деп эле жарыла түштү. Себеп дегенде, бул бийликтин позициясынан башка ой пикир айткан жалгыз депутат болуп алды да. Акыркы учурда бийлик дагы баягы баш көтөргөндүн баарын башка чаап, сүйлөгөндүн баарын оозго чаап атып, бүт баары коркуп жалканып калган. Парламентте эч ким мындайкей өзүнүн мындай оюн башкача, бийиктен башкача кылып айтканга мындай даа албай деле калды көбүчө. Аны айта деле калбай калды. Ошондуктан парламентте бирөө кичине аз-маз бийликтикинен башка сөз айтып койсо эле, баягы элдин баары дөбөт кол чаап эле деп аткан учуру да. Анан өзгөчө жер маселеси боюнча мынакей канчадан бери ушу Ташиев биз тараптан, ар жактан тажик тараптан Ятимов экөө улам жолугушуп атып, орто жолдо чыр-чатак болуп атып, кырылыш болуп атып, ал ортодо согуш да болуп кетип, ошентип атып, анан баягы аяк түбү келип биз ушу эки мынакей чечимге кабыл алдык. Кайсы бир биздин жерлер да кетип атат, кайсы бир жерлерди биз алып атабыз, тиги бу деп келип, анан парламентке келди. Себеп дегенде, эрежеси боюнча ал парламенттен талкуудан өтүп, парламент ратификация кылып, анан президентке кол коюп, анан президент кетиш керек да. Эми баары көрүп, албетте мындай про бийликтин алдындагы жалпыга маалымдоо каражаттардын баары колдоп эле антип мынтип атышат. Алардын арасында мен деле колдодум. Колдогон себебим, мен бийликтин адамы эмесмин, кызматтагы адам эмесмин, кызмат сураган адам эмесмин. Бул бийликке жакындыгым деле жок. Бул бийликте чоңдорум, жакындарым, балдарым, туугандарым, эч ким ал жерде кызмат өтөбөйт. Ошондуктан эми мен өзүмдүн ой пикиримди мындай башкача айтканга, жекече ой пикиримди айтканга аракет кылам. Бирок ошол эле учурда бул маселе боюнча мен дагы сүйүнүп, муну аябай колдодум. Аябай жакшы болуп атат, абдан жакшы, азаматтар деп колдоп келдим. Анан бул чыкты. Депутат Айжигитов Султанбай Абдрашитович чыгып 20 мүнөт сүйлөп, жалпысынан муну сындап, анан мына биздин стратегиялык болгон айыл, достук айылы кетип атат, башка айылдар кетип атат, башка жерлер кетип атат, Головной кетип атат, жанагы жерди берип салыптыр. Азыр Лейлек району мындай барышат, тиги үзүлүп калчу коркунучта турат. Биз эң стратегиялык деген талаш тартыш жараткан нерселерди берип салыптырбыз. Атургай
булар достук айылынын баарын сураган эмес, кичинекей чекесинди сураган, а биз баарын берип салыптырбыз деген нукта баягы кыргыздын жүрөгүндө лок лок этип сого турган нерселердин баарын айтып салыптыр да. Албетте азыр интернетте укмуш болуп атат. Баягы кыргыздардын баягы тиги оппозициялык нукта болгон элдин баары кол чаап, аны бири бирине кылып, башка мисалы Айжигит Султановду сындагандарды сиңер кошсуңар деп атат. Бийлик тараптагылар эмне болуп атат? Азыр туруп тиги Султан Айжигитовду жамандап шыбап киришти да. Бирок менин жеке көз карашым боюнча чындык мындай, достор. Чындык мындай да. Эми Айжигитов мырза, Султанбай Аксакал өзүнүн трибунага, жогорку кеңешке туруп трибунага чыгып, анан мен өзүмдүн шайлоочуларыма катышам, кайрылам деп дагы айтыптыр. Деги эле шайлоочулардын арасына мен да кирем, ошондуктан өзүмдүн ой пикиримди, өзүмдүн жообумду айтып жаткан учурум. Туугандар, достор, мен ойлойм, Айжигитов мырза айткандын баардыгы популизм да. Эмне себептен деп ойлойм. Мындай деп ойлойм, достор. Мынакей тигил же бул жерлер, ошол достук айылы стратегиялык, тигил стратегиялык мааниге ээ, бул жер, бул көчө стратегиялык мааниге ээ деп жатпайбы, достор. Бир дагы жер, бир дагы метр жер, бир карыш жер дагы бул стратегиялык мааниге ээ эмес, бул жер кереги жок деп эч ким айтпайт. Ал Кыргыздын жери деп биз бир карыш жер үчүн мектептен балдарды чоңойткондо айтабыз да, бир карыш жер үчүн биз деген бекем турушубуз керек депчи. Ошентип бир карыш жер кымбат деп айтабыз да. Ошондуктан тиги стратегиялык жер берилип кетиптир, бул стратегиялык жер берилип кетиптир. Анан могул деген стратегиялык жер деген кантип болсун? Эмне тиги башка жерлер стратегиялык эмеспи? Андан башка тиги ой стратегиялык эмеспи? Тигил жер эмне жаман жерби? Жаман жер деген азыр бул жер шарында жок, достор. Арабтардан керек болсо чөлдүн бир карышын алам деп көрчү. Өпкөңдү үзүп туруп ошол жерден өлтүрүп салат. Чөлдү бербейт, бир карыш чөлдүчү. Ошондуктан биринчиден баардыгы бул стратегиялык мааниге ээ болгон жер. Эми ошол жердеги тажик кыргыз чек арасы боюнча. Достор, мен 11 жашымда кыргыз эли, кыргыз мамлекети эгемендүүлүктү алды. 11 жашымда 1991-жылы. Азыр мен 45 жашымдамын. 45 жашымдамын. Туугандар, ошондо 34 жыл бою, 34 жыл бою ушул Айжигитов мырза Аксакал айткан сөздү угуп келатам. 34 жыл бою ошол эле достукту айтып келатат. 34 жыл бою ошол эки головнойду айтып атышат. 34 жыл ошол жерде чыр болуп атат. 34 жыл бою ошол жерде стратегиялык маалиге ээ болгон жер, ошол жерди бербейбиз деп эле олку солку болуп келатат. 34 жыл бою айтып келген нерсени айтып койду. Айжигитов мырза жаңы кыргыз элине эчтеке айткан жок азыр. 34 жыл бою биз салгылашып, талашып, кырылышып, канча эр азаматтар ошол жерде кырылып кеткен нерсени ошонун баарын айтып койду. Ошол эле нерсе айтылды. Ошол эле нерсе Акаев учурунда айтылган. Ушул Айжигитов айткан нерселердин баары Акаев учурунда айтылган. Ошол эле нерсе Атамбаев учурунда айтылган. Ошол эле нерсе Бакиев учурунда айтылган. Ошол эле нерсе Отунбаева учурунда, ошол эле нерсе Жээнбековдун учурунда, ошол эле нерсе ушул бийлик келгендер деле айтып келген. Жаңы эч нерсе айткан жок. Айжигитов Султанбай мырза жаңы эч нерсе айткан жок. Так гана Айжигитовго окшогон адамдар бийликте болгону үчүн бул маселе чечилбей келген. Себеп дегенде бирөө туруп мен чечем деп баштаса эле, ушу Айжигитовго окшогондор эле айтып келген. Кой, булар болсо бул жерди сурап атат, бул жерди бербейбиз, бул жерди албайбыз, тетигил жерди алабыз, мындай кылабыз деп. Тажиктер келсе, тажиктер деле ушинткен, жок, мындай кылбайбыз, моуну бер, тигини бер. Анан ошонун тегерегинде дайыма ушундай чагылдыруулар болуп кетип, мушташ орто жерде согуштар болуп келген. Кыргыз-тажик чек арасында канча согуш болду, туугандар? Канча кагылыштар болду? Анын баарын санап бите албайсың ал. Ондогон кагылышуулар болду. Ар бир кагылышууларда адам өлүп атты. Ар бир кагылышууларда кан төгүлүп атты. Ар бир кагылышууларда адамдын тагдырлары чечилип, ошол жерде тиги жаш балдар өлүп атты. Картаң энелер өлүп атты. Ошол жердеги жаштар кетип атты, тинтип атты, минтип атты. Мынакей Айжигитов мырза азыр айтты эле,
бүт баары кол чаап туура мына патриот деп атабыз. Ошол патриоттордун баардыгы эртең ошол жерде кыргыз тажик чек мынакей ал Айжигитов айтып атпайбы, жылдырып кой дагы сүйлөшөлү, кийинтелик минтелик депчи, жылдырып койдук дей берет, жылып кете берет. 34 жыл бою жылып келген, дагы 34 жылы жылат, дагы 34 жылы эч ким чечпейт бул маселени. Ребята, у меня на груди это пик Манасло. Это 8163 метра. Эта футболка была изготовлена для первой исторической экспедиции в Гималая кыргызских альпинистов. Я имел честь быть в составе них. И те дни в 2022 году, они останутся в моей памяти на всю жизнь, как огромное, яркое и, безусловно, для меня великое событие, которым я очень дорожу. И когда я каждый раз вижу горы, или каждый раз одеваю футболку, или каждый раз при подобной ситуации, я вспоминаю с большим счастьем, воодушевлением, что в моей жизни было такое огромное событие, которое каждый раз меня подогревает и дает мне энергию. И я вам предлагаю ощутить то же самое, такие же ощущения получить. Друзья, компания Dream Journey и мы объявляем очередной тур, на этот раз в Гималайи, до базового лагеря Эвереста. 5400 метров в высоту. По дороге в Эверест мы будем ходить, это 13 дней приключения. Каждый день мы будем ходить по 5-6 часов. Мы посетим обязательно великий город Намче, это столица всех альпинистов мира. Мы обязательно пойдем до базового лагеря Эвереста, дотронемся до подножия горы Эвереста. Вы собственными глазами увидите самую высокую точку нашей планеты. Ребята, по дороге вы обязательно подниметесь на пик Калапатар. Это более 5550 метров. Вы обязательно увидите контрастный и колоритный город Катманду. Погуляете в Катманду, и вы окунетесь вообще в другой, совершенно другой мир. Мир добрых людей, красочных людей. Вы увидите очень много разной культуры другой, совершенно другие традиции. Оставьте у себя такое яркое впечатление. И вы после Гималаев вы ощутите, что вы не зря это все прожили. 14 дней, 13-14 дней приключений. Это приключение начнется 10 мая по 23-24 мая. 13-14 дней. Это не такие большие деньги, но я вам гарантирую, ощущения останутся на всю жизнь. По ссылкам переходите, записывайтесь, пишите и регистрируйтесь. Регистрация уже началась, естественно, места ограничены. Идемте, увидим самую высокую точку Земли собственными глазами и дотронемся до подножия. Ушу эки дос ушуну чечебиз деп башташты, чечип атышат. Өзбектер менен чечишти, жаманбы жакшыбы чечишти. Беркисин берди, алтысын алды, чечип бир тыйпыл болуп чечилди. Эми кыргыз тажик чек арасын чечебиз деп атат. Мейли деп коелук. Айжигитов айткандай жылып кетти деп коелук дагы. Эмне тажиктер Айжигитов айткан сөзгө макул болот деп ойлоп атасыңарбы? Алар деле макул болбойт. Ал айтат, эмнеге биз макул болушубуз керек? Биз момунча жүрүп, тетиги менен сүйлөшсөк, мындай болсок, анан эмнеге макул болосуздар? Жанагы Ташиев туруп жанагы эмеде айтпадыбы парламентте, биздин мурдагы бийликтин кылган ишине жаның ачыйт, булар саткындар депчи. Ошол экелердин бири жанагы Мадумаровдагы да, эми Мадумаровдагы чечем деп жанагы төрт көчөгө чечем деп протоколго коюп, анан протоколун бияка келген да. Эмне болгон ошондо? Ушу Айжигитовго окшогон эле адамдар парламентте отуруп эле бул деген болбойт, мындайды биз кабыл албайбыз, тиги бу анпун деп Мадумаров чечем дегенде ушинтип түртүп салган. Ошол Мадумаров ушинтип чечем деп протоколун көтөрүп келгенде ушинтип түртүп салышкан керек болсо. Ушинтип эле жогорку кеңеште ушинтип эле түртүп салышкан достор, туугандар, мага катталуучулар. Себеп дегенде бизде дайыма ура патриоттор сөз түрдө ушундан упай алат да. Элестеткиле достор, азыр мен Айжигитов мырзаны азыр мен сындап атпаймынбы, менчи ага
бирок Айжигит мырзаны колдоп, мынакей молодец Айжигитов мырза, мынакей биздин эркектер депутаттар ушундай болуш керек деп айтсамчы, конечно, албетте мени да азаматына кыргыз үчүн мынакей күйөт экен, тигинтет мынтет экен деп баары колдошот. Бул популизм деп коет муну. Себеп дегенде, туугандар, баягы күнү согушта эмне Айжигитовдун баласы өлдү деп ойлойсуздар ошол жерде. Айжигитовдун баласы өлгөн жок. Айжигитовдун туугандары өлгөн жок. Айжигитовдун жакындары өлгөн жок ал жерде. Карапайым эле силердин ошол жерде чек арада жашаган адамдардын балдары өлдү. Карапайым эле тиги армияга барган балдар ошол жерге барып согушка барып өлдү. Ошентип дагы 34 жыл өлө берет чечилбей. Ар дайым бирөө чыгып туруп, Кыргызстан сурулуп келип туруп, эми мейли ушул экен, келчи чечип салалы деп чыгарганда, сөзсүз түрдө ошо Айжигитовго окшогон бирөө турат, ура патриотко чыгат, упайларды алат деп бербеш бул жерлерди анын дейбиз. Кийин согушка келгенде ал барбайт. Анын туугандары, жакындары барбайт, достор. А эмне Палестинадагы тиги Израиль менен отурганда палестиндердин жери стратегиялык мааниге ээ эмес деп ойлойсуңарбы? Ошончо кырылып, тиги жерде чек арасы чечилбей кырылып канча кан төгүлүп атат. А эмне тиги Армения менен Азербайжандын ортосундагы ошол эки чек ара тиги стратегиялык мааниге ээ эмес дейсиңерби? Мынакей Армения менен Азербайжандын маселеси бизге сабак болуш керек да. Эмне болду? Ушу бизге окшоп эле Карабактын тегерегинде булар момунтип эле тытышып кырылышып келе берген. 34 жыл алар дагы ушинтип эле тытышып кырылышып келе берген. Канча деген адам өлгөн. Азербайжан эмне кылды? Азербайжандын нефти бар, достор, туугандар. Азербайжан күчтөй берди, акырын топтой берди. Аягы Эрдоган менен биригип туруп, Эрдоганга таянып туруп, эмне кылды? Карабакты басып алды. Эмне үчүн басып алды согуш менен? Себеп дегенде, чек ара мында эки тараптуу болуп, расмий аныкталган эмес, бири-биринин чек арасын тааныган эмес, достор. Азыр басып алды. Эми эмне азыр мисалы Айжигитов айткандай барып жылдырып коелук, мейли, жылдырдык деп коелук бул маселени тияка чейин. А силерде кепилдик барбы? Силер ошол эки мисалы тиги кыргыз эли Азербайжандай болуп 3 эсе бир 30 жылдын ичинде кыйын болуп укмуш болуп туруп, тиги барып турганда тиги толугу менен 100% биздикиндей кылып туруп ошол жерди тажиктерден тартып алып, басып алып, анан ошол чек араны таандык коет деген кепилдигиңер барбы, туугандар? Кепилдик жок да. А эгерде тажиктер 3 эсе кыйын болуп кетсечи, эмне кыласыңар? Тажиктер 3 эсе кыйын болуп кетип турган ошол жерден Баткен облусун басып алса эмне кыласыңар мисалы? Анда мен жок болом, сен жок болосуң, биздин балдарыбыз, неберелерибиз кылат. Алардын балдары, неберелери, чөбөрөлөр ошол жерде кан төгөт. Популизм деген ушундай. Айжигитов мырза, Султанбай Аксакал бул маселе чечилбейт экенин сопсону билет. Популизм деген эмне, достор? Популизм деген бир маселе тигил же бул маселе чечилбегенин билишет эл, бирок ал элдин жүрөгүндө мындай ооруйт экенин билет саясатчылар, анан ошол элекке согуп популизм куру сөздөрдү айта берет да. Айжигитов сопсону билет бул маселе чечилбейт экенин. Бул маселе тынчтык жолу менен чечилбейт экенин бул сопсону билет. Анын тынчтык жолу менен чечилиши үчүн Ташиевке окшоп барып, жанагындай бир достукка окшогон бир стратегиялык делген жерди бериш керек экенин Айжигитов берет. Өзү чечпейт, билет ал, өзү чечпейт, барбайт. Эмнеге буга чейин эмне Акаевдин башы жеткен жок дейсиңерби муну чечкенге? Жеткен. Акаев эмне сүйлөшүп аракет кылган жок дейсиңерби ошол эки кыргыз тажикти чечкенге, достор? Акаев албетте аракет кылган, тажиктер дагы талап кылган да, мо жерди бересиң Акаев. Ошондо биз ошол эки макулбуз дегенде, Акаев эмнеге чечкен эмес? Себеби жөн эле эл алдында жаманаттуу болбоюн, Айжигитовго окшогон адамдар чыгат дагы бул Акаев деген акмак, саткын деп туруп, ит аберимди кетирет деп туруп чечкен эмес. Андан ал кеткенде эмне Бакиевдин мээси жеткен эмес дейсиңерби? Бакиевдин тегерегиндеги адамдар ушул эки жеткен эмес дейсиңерби? Жеткен. Эмнеге барган эмес? Себеп дегенде ал деле ошентип ойлогон, барып чечейин дегенде, аларды тажиктерде айткан, мо жерди берсең биз төстүк жолу менен чечебиз, давай кел деп. Алар да өзүнүн талабын айткан. Бакиев барган эмес анан. Эмнеге? Себеп дегенде айткан, Айжигитовго окшогон популисттер толтура азыр. Алар ошентип туруп, мынакей Бакиев биздин жерди берип атат тажиктерге десе, азыр менин өпкөмдү үзөт деп туруп Бакиев чечкен эмес. Так гана ушундай эле окуя Атамбаев менен болгон. Эми Отунбаеваны эсепке албай эле коелук. Так гана ушундай тиги окуя Жээнбеков болгон. Ошондуктан бул эки дос жоопкерчиликти алып, бул мейли жаманаттуу болсом жаманаттуу бололу. Кел чечип салалычы деп
чечели деп атса, бул туруп бул киши туруп ошентип популизмди айтып атат да. А эл албетте колдойт, эл колдойт. Мен деле ошентип кыйкыра берсем колдойм да. Эми мынакей акыркы 2010-жылдагы окуялар, Оштогу окуялар, достор, Оштогу окуяларды мен сиздерге эстетип кетейин. Ошол Ошто болгон адамдар билет. Мен ошол окуянын башталышында ошол жерде болгом, аягына чейин бүткөнгө чейин мен ошол жерде Ошто калып калгам, чыга албай. Ошондо эмне болгонун билесиңерби? Ошто сепаратисттер биринчи күнү окту жаадырган. Кыргыздар баш көтөрбөй эле жатып калышкан. Сулап эле жатып калышкан. Түн ортосунда октор автоматтарды атканда жана трассирующий пуля деп коет, мындай деп көрүнүп учкан. Ошондой октор менен аткан. Ошондо сулап эле барып жатканбыз. А экинчи түнү Ошто түнү, Ошто мына ошол оштуктар мени калпайттырбайт. Ошто түнү ар жактан өзбектин генералы армия менен кирип келатыптыр деген кабар келгенде Оштун эли дүркүрөгөн бойдон качкан. Түнкү 2-де, түнкү 3-тө таң атканга чейин Ош качкандардан пробка болуп калган. Ошол күнү пробка болуп, армия келептир кокуй депчи. Муну мен эмнеге айтып атам? Баткенде согуш болгондо ошол жердеги жанагы могу жерде ура патриот болуп атканын баары дыркыраган бойдон качат. Дыркыраган бойдон качат, дырылдаган бойдон качышат баары. Ошол жерде баягы эле карапайым эл калат, ошол жерде жашаган, же болбосо жанагы карапайым могу жерде жапжаш 20 жаштагы солдаттарыбыз, эчтекени көрбөгөн солдаттарыбыз баары ошол жерде барып өлөт. Дырылдаган бойдон баары өлөт. Ошол болот. Могу жерде азыр туруп молодец Айжигитов, укмуш мынакей анактап патриот деп аткандарды ушул жерде кармап туруп, ушул жерде көчөдөн бар десең барбайт. Дыркыраган бойдон качышат. Мына Украинада эмне болуп атат? Украинада так ушундай болгон. Биз деген мынтебиз, кырабыз, тигинтебиз, мынтебиз деп кийин мобилизация кылып туруп, көчөдөн билтейген, кол тойгон эркектерди барып кубалаганда качпадыбы, дыркырашкан бойдон. Мобилизациядан качышканда, интернетте отуруп баатыр болгондордун баары жанагы тиги Украин желектерин көтөрүп алып, мага окшоп мындай калпактарды кылып алып, жүрөгүн чаап патриот болгондун баары мобилизациядан качышпайбы, дыркырап, мен согушпайм депчи. Ишке келгенде дыркырап качышат. Ишке келгенде достор, бүт дыркырап качышат. Жана ура патриоттор биринчи качышат. Биз ошо экени билишибиз керек да. Айжигитов мырза, мен ошол эки 11 жашымда келгенде деле бар болчу. Ошондон бери эле ушул сөзүн айтып келатат. Ушинтип эле айтып келет. Акылдуулардын баары ушул сөзүн эле айтып келатат. Ушул сөздүн жүрөккө тийчү сөздөрдү айтып келатат. Достукту бербейбиз, тигини бербейбиз, муну бербейбиз. Бирөө чечиш керекпи? Мына Палестинада маселе чечилбей эмне болуп атат? Эли да кырылып атат, жерин да жоготуп атат. Арменияда маселе чечилбей эмне болуп атат? Эли да кырылып атат, жери да чечилбей жатат, утуруп атышат. Тиги Украинада эмне болуп атат? Эли да кырылып атат, жерин да жоготуп атат. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге Каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш, Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу, же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса, же бир жери сынып кетсе, же дагы бирдеке болуп калган болсо, жасап беришет, же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар, же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Биз деле муну чечпесек ошого барабыз. Туугандар, мен ошону айтып коеюн дедим да.
Туура Айжигитов мырза молодец экен, азамат экен, айта алды, өзүнүн ой пикирин айта алды. Бирок ал мейли, ал айта алды. Анысына молодец, азамат экен деп коелу. Бирок ал болсо өзү саясий упайларды топтоп алды, тиги шайлоочуларды камсыз кылып алды. Бул эмки шайлоо 1,5 жылдан кийин болот жогорку кеңеште. Бул Айжигитов мырза тиги Баткенге барып туруп койсо, бүт ура патриоттун баары добуш берет, кайра келип ал парламентке отуруп алат. Кийин согуш болсочу ошол жерде. Эмне Айжигитов мырза барып мушташабы? Мушташпайт. Сен мушташасыңбы? Мен мушташамбы? Кеп ошондо да. Кеп ошондо болот атпайбы, туугандар? Ишке келгенде баарыбыз дырылдап качабыз. Албетте жер берүүлөр болот. Жанагы айтып атпайбы ал киши, могул жерде тиги ал жерде Лейлек району бүт үзүлүп кетчү, коркунучу бар депчи. Андай коркунуч дайыма бар, туугандар, андай коркунуч дайыма бар. Кытай экспансия кылып басып ала турган коркунучу жокпу экономикалык? Бар. Жок десеңер бар. Орустар бул жерге акырын келип орус кылдар туруп кийин мондай референдум кылып туруп добуш берип кошулабыз Орусияга дей турган коркунуч жок дейсиңерби? Бар. Бар ал. Тиги Фергана өрөөнүндө кийин биякта муздар эрип, суунун баары түгөнүп, суу аз калып, Кыргызстандан суу келип атканда суу тартыш болуп, анан ал жерден тиги өзбектер чыга калып, өзбек азыр эле канча миллион, 35 миллион калкы менен келип, ал жерде тиги бер жактагы тиги кемпир абад чыпыка бер жакка келип токтогулга чейин тетиги сууга алабыз, суу ичебиз деп келе турган коркунучу жок десеңер, коркунучу бар. Андай коркунучтар толтура. Аны айта берсе болот, мен деле отура берсем болот. Достор, айта берсек болот баары. Эмнеге буга чейинки тиги президенттердин жүрөгү жок беле? Мээси жок беле чече турган? Мына Атамбаев арстандай болгон жүрөгү бар да. Аны баарыбыз билебиз да. Атамбаевдин арстандай болгон жүрөгү бар. Атамбаев керек болсо Путинге момундай бет маңдай отуруп алып, тарыхта бир президент айта албаган сөздү Путиндин бетине айткан учурлары бар. Жаңылыкка чыкпаган, мен билген учурлар бар. Бетке айткан учурлар бар. Анын жүрөгү ополтодой болчу, бирок эмнеге бул маселени чечкен жок? Себеби жөн эле могул жерде ылдый жакта ушу өзүбүздүн арабыздагы эле ушу популисттер чыгып туруп, Атамбаев кыргыз жерин тажиктерге сатып атат деп кыйкырып өкүрүп туруп, менин өккөмдү үзүктү бийлигимди алып коет деген үчүн эле. Бакиевдики деле ошондой. Эмне тиги силер жакшы көргөн Мадумаров эмне жанагы төрт көчөдө тиги келишимди протоколго келишим деп атпайбы? Ошону түзгөндө эмне силер жакшы көргөн Мадумаров эмне тиги тажикке жерди сатайын деп ойлоду дейсиңби? Жок, ал деле чечейин деген барып. Барып ал деле чечейин деген. Протоколго кол коюп алып бул жерге келсе, парламент чечтирбей койгон аны. Парламенттен ушу Айжигитовке окшогондор чечтирбей койгон. Азыр бизде 34 жылда биринчи жолу кыргыз-тажик чегарасын чечире турган бир шанс бар. 34 жылда бир келди Кыргызга. 34 жылда бир келди. Ошол шанс, ошентип чечип, чегараны аныктап алып, мындай тып-тыйпыл болуп, кичине тынччылыкта жашай турган. Ушул экөө эр экен. Баарына түкүрдү. Бул эки нерсе менен эле болушу ыктымал болчу. Мындай күчтүү вертикаль бийликтин вертикалын түзүп туруп, анан элдин жанагы ушу Айжигитовдорго окшогондордун оюна карабай туруп барып кол коюп чечип ала турганга мындай алы келген гана бийлик кыла алмак да. Азыркы бийлик ошол эки алы келип кыла алды. Эл жаман көрсө дагы бирок күчкө салып туруп дагы ушу чечип салалычы. Ушул жерде чечип салалычы. Канча могуга чейин канча адам кырылды, канча кан төгүлдү, кел чечип салалык. Азыр бизди жаман көрсө дагы, бизди ит, куш десе дагы чечип салалычы деп чечип атышат. Азыр колдош керек. Ушул иш боюнча чынында эле колдош керек. Буларды колдош керек. Бул колдоп эле эми туура могул жерге кетип калыптыр кашайып, моундай болуп калды, мейли эми ошол ушу тынчтык үчүн, элибиздин келечеги үчүн, ошол жерде балдарыбыздын кан төгүлбөсү үчүн чечип салалык деп чечип атышат да. Ишке келгенде Айжигитовдун баласы курал көтөрүп алып чегарага барбайт. Айжигитовго окшогондордун балдары ал жерде өлбөйт. Чоңдордун балдары өлбөйт. Ура патриоттордун балдары өлбөйт. Ура патриоттор өздөрү да өлбөйт. Качып кетишет. Дыркыраган бойдон качып кетет. Азыр ким эле момундай жүрөккө чабып аткандар качып кетишет. Момундай куралды берип
тура ошол жерге десең дыркыраган бойдон качат. Украинанын мисалы. Украинада Путин килейген тиги өзүнүн областтарын алып алса дагы качып жүрүшөт, дыркырап качып жүрүшөт. Ошол ура патриоттордон жерибизди бербейбиз, тетиги Путин муйлоо, Путинди биз өлтүрөбүз дегендерди барып туруп жүрү деп эксперимент кылып көрүшпөйдү, барып жүрү десе качпады дыркырап, так ошентип качат. Ошолорду популист, куру намыс, куру патриоттор, ура патриоттор деп коет. Ошондон биз мындай кичине этият болушубуз керек. Мен ошону эле айтайын дедим. Бүгүн Айжигитов Султанбай Абдрашидович эч жаңы нерсени айткан жок. Эч жаңы нерсени айткан жок. Ушул эле нерсени айтып келди. Мадумаров барып ошол 4 көчү боюнча жанагы чырдуу, кандуу болгон протоколго кол коюп туруп, ошол протоколду келип ратификациядан бул жерден анда Совбез болчу ратификацияны өткөрөйүн дегенде жогорку кеңеште көтөрүлүп, ушу Айжигитовго окшогондор көтөрүлүп, макул болбогу силер жакшы көргөн, азыр өлүп берем Мадумаров деген Мадумаров ошондо ушуну чечейин десе болбогон ушуга окшогон. Азыр так гана мынакей эки дос барып туруп чечейин деп атса, Айжигитов чыгып алып ушинтип атат, көп эл кол чаап туруп молодец, молодец, жер үчүн деп атат. Мен деле кыйкыра берсемчи азыр достукту бербеш керек. Канча адам ошол жерде өлдү ошол достук үчүн деп кыйкыра бере турган жөнүм бар болсо, мен деле упай топтой берем. Карыпбеков молодец экен, кыргыз үчүн күйөт экен депчи. Ошондуктан популизм менен, куру намыс менен, куру ура патриоттукту алмаштыра берели. Дүйнө жүзү өзгөрүп баратат. Жашоо татаалдашып баратат. Жашоо кыйындашып баратат. Канча чек арабызды эртерээк чечип алсак, туура ал жерде эки тараптын ыраазы 100% ыраазы болбойт. Эки тараптын 100% макул болбойт. Андай болбойт. Сүйлөшүү жолго келгенде так гана ушундай болот. Берчиңди бересиң, алчу жериңди аласың. Кайсы бир жерде утуласың, кайсы бир жеринен утасың. Ошондой эле. Муну 100% чечип ала турган бир эле жолу бар, анда басып алыш керек анда. Колуңдан келеби? Тажикстанды колуңдан келеби басып алган? Жарымын. Жок дегенде Мургап облусун. Басып алган күнүндө тынчыбайт эчтекечи. 3 эсе армияны басып алган күнүндө тынчыбайт. Азербайжан басып алды, армяндар эмне деп атат? Армяндар айтып атат, биз келечекте акча топтойбуз, күчтөнөбүз, кайра тартып алабыз деп. Кеп ошондо басып алуу жолу дагы. Мынакей азыр Путин чечет. Тиги АКШ Трамп болсо азыр күчкө салып туруп эле буларды тиги тынчтыкка мажбурлап атпайбы Украинаны? Тынчтыкка мажбурлап атат, ошондо тиги Луганск кетет, Донецк кетет, Крым кетет. Эмне Украина азыр ошол эке кол коет, анан украиндер ошо менен туура ошол эке макулбуз деп отуруп калат деп атасыңарбы? Антпейт. Булар ошол бойдон кек сакташат. Ошол бойдон момундай ырчыр болуп келе берет. Украина өзүнүн саатын күтүп жүрө берет. Анан кийин бир күнү Россия көчөнө кирип баштаганда, Россия сөзсүз түрдө бир күнү көчөнө кирип баштайт. Себеп дегенде ар бир өлкөнүн аны тарых көрсөттү да. Кирейген империялар дагы бир учурда кыйынчылыкка учурап, чачырап баштайт. Ошондой учурга келгенде булар көтөрүлөт достор. Андай көтөрүлбөш үчүн эки тараптуу келишим кылып, тынчтык жолу менен чечип алыш керек. Балдарыбызды сактайбыз десек, элибизди сактайбыз десек, анан буга окшогон адамдар жана туура патриот болуп атканда кичине мындай ойлонуп, кылдат, мындай ой жүгүртүшүбүз керек. Кылдат, мындай сынчыл ой жүгүртүшүбүз керек. Азамат деп. Мисалы жанагы Айжигитовду алып туруп фракциясы дароо тиги фракцияга чыга бергенди мен деле туура эмес көрдүм. Эми ошондой кантипчилик болсун эми. Тура калып эле өзүнүн оюн айтса туруп, андан көрө аны тиги фракциядан чыгарып, тиги ит экен, куш экен дебегендин ордуна аргумент келтириш керек болчу. Ушинтип жанагы ошол Иман Нуруна мен депутаттарга кайрылам, силер ошентип жана төрага Айымына кайрылам, башкаларга айтам, силер андан көрө ушинтип чыкпайсыңарбы? Айжигитов сөз алганда эми айтып чыккыла. Парламентте трибунаңар бар, чыгып туруп айткыла, Айжигитов менен биз макул эмеспиз. Момундай себептерден макул эмеспиз. Эмне сразу чыгарып анан туруп алган, шыбап анан Кудай урсун анан тигин турсун. Аргумент келтирди да, мени иштеткиле да. Мени иштетип өзүңөр аргументтерди келтирбейсиңер. Жанагы
про бийлик болгон боттор, фейктер ойгоно калып шабып атасыңар да Айжигитовду. Силер түшүнбөй атасыңар, кайра силер элди козутуп тиги ит кылып атканыңарды. Азыр Айжигитовду шыбаганда кайра көтөрүлөт, биздин коргоп башташат. Айжигитовго башка Айжигитовдон башка аргумент келтирип, башка ой пикирди көрсөтүш керек. Бул туура эмес экенин, бул деген куру популизм экенин, бул куру патриоттуулук экенин, бул жөн эле баягы мурунку эле сөздү алып туруп Айжигитов жаңы обертка менен берип койгон экенин көрсөтүш керек элге. Ошентип түшүндүрүш керек. 34 жылда биринчи жолу ушундай чечилип атат. 34 жылда. Биринчи жолу шанс бар. Мына ушундай болуп атат. Жакшылап ойлонолу достор. Жөн эле бирөө трибунадан чоң улуу сөздөрдү айтып койсо, ошол экенин популизмдигин ажырата билгенге, куру намыстыкты, куру сөздү ажырата билгенге аракет кылалык деп кайрылганым. Мен ушул кыргыз-тажик чек арасын чечилип кетишине аябай ушу үмүттөнөм. Анан эми мынакей бир эле нерсе да Айжигитов Султанбаев мырза минтип айтып атат да. Бир эле нерсени айтайынчы. Сөзүнүн башында айтып атат. Бул деген мынакей денонсация болбойт деп берилип атыптыр келишимде. Демек, тажиктер буга барбайт болчу. Бул денонсация болбойт, болбойт. Бул чечим окончательно и не подлежит рассмотрению, возвращению деп айтып атат. Бул деген демек, анда бул тажиктер буга барбайт болчу. Бул ошол тажиктер үчүн пайдалуу болгон үчүн анан мындай ушундай формулировка киргизилип атат деп атат да. Бул да популизм. Анан ар бир бийлик келген сайын эле кайрыла бериш керек да анда. Кызык го бул киши дагы. Ар бир бийлик келген сайын эле ошол келишимге эле кайрыла бериш керекпи? Естественно, кийинки бийлик айтат, мурунку бийлик булар акмак болчу булар деген. Биздин кызыкчылыкка чечкен жок. Кайра келиптир, анан кайра согуш боло бербейби анда? Это абсолютно мындай эң жөнөкөй, эң түшүнүктүү нерсе да бул чечим раз и навсегда болсун деген чечим. Ушундай да аргумент болобу? Аны ошол экени болсо, аргумент катары карачы мону ушундабай ушул аягына чейин окончательный болсун, денонсацияга болбосун деп жазып коюптур. Ошон үчүн бул тажиктер үчүн деген туура эмес анда. Мунун баары популизм. Достор, мунун баары популизм. Сак саламат болуңуздар. Элибизде тынччылык болсун, жерибизде тынччылык болсун. Элибизде кан төгүлбөсүн. Балдарыбыз аман болсун. Коңшуларыбыз менен тынч жашайлык. Ошол кааларым. Ийгилик.